Кыргызстандын бардык аймактарында коронавирустан коргонуу багытында ар тараптан кадамдар жасалып, ыкчам иштер жүрүп турган учур. Чүй облусунун Кемин районунда дагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн турган атайын штаб түзүлүп, аны менен бир катарда бүгүнкү күндө өрөөндөгү жаштардын жана активдүү адамдардын демилгеси менен атайын элдик кошуун түзүлгөн. Алардын курамын айыл тургундары түзүп, ар бир кыштактын кире бериштерине өзүнчө санитардык карантиндик постторду коюшуп, жашоочулардын маанилүү себеби жок тышка чыгуусун, чет жактан адамдардын кирүүсүн көзөмөлгө алышууда. Бул аракеттердин эң башкы максаты жугуштуу оорулардын жайылып тарап кетүүсүнө жол бербөө. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп атасыздар, мынакей Чоң Кемин өрөөнүнө кире беришинде атайын санитардык карантиндик пост катуу көзөмөлдөө ишин жүргүзүп атат. Бул жерде иштеп аткан кызматкерлер, медицина кызматкерлери жана башка адистер мени атайын дезинфекциядан өткөрүп, жана ошондой эле температурамды текшерип аткан учур. Эгерде бардыгы жакшы болсо, карантинден ары мен Чоң Кемин өрөөнүнгө өтүүгө толук мүмкүнчүлүгүм бар. 2 айыл өкмөтүн бириктирген Чоң Кемин өрөөнүнүн кире беришинде дагы азыр элдик кошуунун жигиттери көзөмөлгө алып турган учур. Ар бир бул аймакка кирүүчү жаран биринчи атайын дезинфекциялоодон өткөн соң, кайсыл жакка эмне максатта баратканын так билдирип, тийиштүү кагаздарын көргөзгөн соң гана сапарын уланта алат. Кирип же чыккан авто, айдоочу, жүргүнчүлөр атайын журналга каттоого киргизилет. 22 АД. Бул элдин демилгеси болот. Биякта депутаттар, айыл башчылар, добровольецтер да. Бир күндө 10-дон 12 кишиден 12 сааттан туруп атасыз. Эртең менен как акт прием передачи, пост принял, пост сдал, да. Как военный сыяктуу. Потому что биздин президент, премьер-министр, жогорку кеңештин депутаттары айтып атпайбы? Өзүңөрдүн коопсуздугуңарды ойлогула деп. Эшикке чыкпагыла деп. Ошону биз ушундай аракетибизди жазабыз. Потому что элдин демилгеси, анан бияктан администрациядан жетекчилер келип атат. Биздин положениясын бар коюп атабыз. Биздин расписаниябыз бар. Кайсы машиналар чыгат, кайсы машиналар чыкпайт. Элдик кошуун өкүлдөрүнүн айтымында бүгүнкү күндө мындай тосмолор айылдарга кире бериште гана орнотулбастан, ар көчөнүн баштарында дагы коюлуп, тургундардын себепсиз сейилдөөсүнө бөгөт коюуда. Андан тышкары бардык дүкөндөр толугу менен азык-түлүк керектүү дары-дармектер менен камсыз болуп, мурдагыдай 1 литр май же майда чүйдөө үчүн алыска чыгуу убарасы азыр артта калган. Кеминдеги акча алуу маселеси дагы ыкчам чечилип, азыр жергиликтүү калк ал үчүн райондун борборуна келип убара тартпастан, жеринде карточка же банкоматтар аркылуу соода сатык иштерин жүргүзө алат. Конечно, поддерживаем, конечно. Мы Албетте колдойбуз. Бул иш-чара биздин ден соолугубуз жана коопсуздугубуз үчүн жүргүзүлүп жатат. Себеби адамдар ар жактан каттап, оору тарап кетүү ыктымалы бар. например, районов всяких. Ну, соответственно, чтобы мы в какие-то районы что-то не привезли. Ну, то бишь. Элдин демилгеси булчу, элдин демилгеси эл алып чыгат, эл өзү келип атат бияка. Мен турам постко, мен кылам деп, ушу туруп берейин, ушу эл үчүн туруп берейин, коопсуздугун карайын деп, ушу эл өзү келип атат балдар, жаш балдар көбүнчө. Эми мындайда эми 50-60ка чейин, 60тан ашкандарды, 50ден өткөндөрдү келтирбей атасыз. Эми сиз үйдө эле отуруңуз, эми жаштарыраак келсин деп, ошо. Элдик кошуундардын жүргүзүп жаткан иштерин тургундар түшүнүү менен кабыл алышууда, себеби бул кыйынчылыктар убактылуу жана алардын ден соолугуна кам көрүү багытында уюшулганы иш аракеттеринен байкалууда. Мурат Жолукеев, Жумабай Исманалиев, СТВ.